Салам достор, бул мен Айбек жана бул кезектеги онлайн сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы switch деп аталат. Кыргызчасы айтканда тандап алуу же болбосо алмаштыруу десек деле болсо керек. Бул теманы жакшыраак түшүнүшүбүз үчүн биз бир жөнөкөй суроо иштейли. Бизге бир интежер берилсин жана биз бир канча тандоодон ошол интежер аркылуу тандап алабыз. Мисалы, switch'ти иштетиште switch деп жазабыз жана каша ачабыз. Жана кашанын ичинде өзүбүздүн тандообузду жазабыз. Биздин тандообуз n болсун. Мисалы, ушул жуманын бардык күндөрүнүн аттарын жазайлы. Case 1 деп туруп, South Monday дейли. Англисчеси Monday бул понедельник болот. Жана break case 2 деп туруп, South Tuesday дейли. South and line break дейбиз. Case 3 South Wednesday дейли. Wednesday деп жазылат. And line туруп break case 4 дейбиз дагы. South Thursday дейбиз. Четверг жана break case 5 дейбиз дагы. South Friday. Пятница болот. Inline break case 6 South Saturday дейли. Суббота болот. Break case 7 South Sunday. And line дейбиз дагы. Break деп коелу. Жана case 8 деп коеюн. South Invalid number деп коебуз. Case 8 дебей, буну башкача десек болот экен. Case деп көрөлүчү, не болот экен? Жообун алып, бул нерсени алып эле коелу. Мисалы, мынакей case деген эмне? Case деген бул тандоолорубуздун, мындайча айтканда, бир тандообуздун бирөөсү деген маани берет. Case 1 биринчи тандообуз, биринчи случай, башкача айтканда биринчи жыйынтык десек болот. Case 2 дейт, Tuesday дейт. Азыр иштетип көрөлүчү. F11'ди басайлы. Жана биринчи күн десек бизге Monday дейт, туура. Бешинчи күн десек Friday дейт, жума, туура. Жети десек Sunday дейт, туура. Демек биздин тандоо программабыз туура иштеп атат. Бирок биз неге break жаздык бул жерлерге? Кейстер го түшүндүк дейличи. Ар бир мебеге, случайга, мындайча айтканда, ар бир тандоого бирден кейс жазышыбыз керек экен. А break'ти неге жаздык? Break деген бул токтот деген. Эгер break'ти алып салсак, бизге бир канча кыйындыктар туудурат. Мисалга келтирсек, биздин тандоо программабыз туура эмес иштеп калат. Break деген бул программаны токтот деген болот. F11'ди басып туруп 5 дейли. 5 десек Friday, Saturday, Sunday деп койду. Эмне үчүн? Себеби switch 5 болгондо сразу case 5 деп бияка келет дагы. South Friday деп туруп, бул жерде break жок болгон үчүн, токто деген команда жок болгон үчүн case 5тен кийин командалар дагы иштеп кете берет. Ошондуктан бизге break керек болот. Мисалы, 1 десек Monday'ден баштап, понедельниктен баштап воскресеньега чейин бардык күндөр чыгып калат. Мына көргөнүңүздөрдөй ошондой болуп турат.
Биз ошондуктан сөзсүз түрдө бул нерсени жок кылыш үчүн ар бир кейстен кийин break деген команданы кошушубуз керек. Ошол жана эскертип өтчү нерсе бул кейстерден кийин сөзсүз түрдө эле see out Friday аяк бияк деп жазыштын кереги деле жок. Башка нерсе жазсак деле болот. Мисалга командалар жазсак болот. Сам барабар 0 десек, мисал үчүн 5 барабар болгон болсо sum is equal to plus n деп жазсак болот мисалга. Жана n минус минус деп bunday нерселерди жазсак боло берет. Ошондуктан бир эле see out менен чектелип калбай, оюңуздардагы нерсени жазып текшерип көрсөңүздөр болот. Ошол бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө пока.